Саламатсыңарбы балдар? Алгебра сабагы 7-класс. Балдар, отурган ордуңарды, окуу куралдарыңарды даярдап алдыңарбы? Даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы: сандарды тегеректөө. Сандарды тегеректөөнү биз 5-класстан дагы өткөнбүз. Демек бүгүн сандарды тегеректөөнү андан ары дагы кеңири талкуулайбыз. Сабактын максаты: сандарды тегеректөө эрежелерин кайталоо, көнүгүүлөрдү чыгаруу менен эсептөө көнүмдөрдү өстүрүү жана сабакта алган билимдерди күнүмдүк турмушта колдонуу. Сандарды тегеректөө түшүнүгү жакындатылган сандар жана турмуш менен байланышта. Биз азыр турмуштан мисал карайлы. Мисалы, мектепте 995 бала окуйт дегенди биз болжолдуу түрдө эле мектепте 1000ге жакын бала окуйт деп айтабыз. Дагы бир мисал: эгерде автобустун ылдамдыгы эсептөө керек болсо, биз автобус дайыма бирдей ылдамдыкта жүрбөшүн билебиз. Мисалы, светофордо ылдамдыгын жайлатат, ал эми чоң жолдордо ылдамдыгын жогорулатышы мүмкүн. Демек, автобустун ылдамдыгын биз болжолдуу түрдө орточо ыктымалдуулугун 70 км/саат деп алсак болот экен. Мисалы, сантиметр менен чектелген төрт бурчтукту чоңдуктарын сантиметр менен туюнтулат. Ал эми метр менен чектелген жер аянтынын тактыгы метрдин тегерегинде болот. Жакындатылган сандар менен түрдүү операциялар жүргүзүүдө сандарды тегеректөө талабы келип чыгат. X санын жакындатылган мааниси жалпысынан X болжол менен A деп жазылат. Мисалы, X болжол менен 5,25 дейли. Ал X болжол менен 5,25 плюс-минус 0,1 деп жазылып, X саны жүздүк үлүшкө чейинки тактыкта берилди деп аталат. Ал эми 0,1 абсолюттук каталык жүздүк үлүш менен туюнтулат. X болжол менен 1,8 плюс-минус 0,1 X санын ондук үлүшкө чейинки тактыкта деп аталат. Мисал карайлы. X барабар 18,128 плюс-минус 0,1. Бул жазууну кандай түшүнөсүңөр? Кана ойлонуп көргүлө. Туура балдар. Демек, X саны миңдик үлүшкө чейинки тактыкта. Мисалдар. 7-3 пункттагы мисалды эстейли. 3-төн 2 жөнөкөй бөлчөгү ондук бөлчөккө айландырганда 0,666 жана көп чекит турат. Бул бизде чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Эми акыркы 0,66 маанисин жүздүк үлүшкө чейин тегеректейли. Башкача айтканда, миңдик үлүшүн алып салалы. Анда 0,166 кеми менен алынган маани, ал эми 0,167 ашыгы менен алынган маани. Модул 0,666 минус 0,166 барабар 0,1. Биринчи учурдагы абсолюттук ката. Модул 0,666 минус 0,167 барабар 0,4. Экинчи учурдагы абсолюттук ката. 0,4 кичине же барабар 0,6 бул экинчи учурдагы абсолюттук ката азыраак болду. Мында ашыгы менен алынган жакындатылган маанини алган ылайыктуу.
7 birinci ereje. Sandарды тегеректөөдө биринчи алынып салынган цифра 5тен кичине болсо, тегеректөө кеми менен жүргүзүлөт. Башкача айтканда, акыркы сактала турган цифра өзгөрүүсүз калат. Биз мисалдарды карап көрөлү. X барабар 0,1752 жүздүк үлүшкө чейин тегеректедик. Анда 0,175. Берилген санын акыркы цифрасы 2. 2-ни 5 менен салыштырабыз. 2 5тен кичине, демек 2-нин астында турган 5 өзгөрүүсүз жазылат. Демек жообу 0,175. Кийинки мисал. X барабар 18,1934. X болжолдуу түрдө 18,9. Мында 10-дук үлүшкө чейин тегеректелди. Берилген санын акыркы цифрасы 4. 4-тү 5 менен салыштырабыз. 4 5тен кичине. 3 өзгөрүүсүз жазылат. 3-тү 5 менен салыштырабыз. 3 5тен кичине, демек 9 өзгөрүүсүз жазылат. Жообу 18,9. Биринчиде 2000дик үлүш алынып салынды, экинчисинде 3000дик үлүшсүз жазылды. 7 экинчи эреже. Сандарды тегеректөөдө биринчи алынып салынган цифра 5 жана андан чоң болсо, тегеректөө ашыгы менен жүргүзүлөт. Башкача айтканда, акыркы сактала турган цифра 1ге чоңойот. Мисалы, X барабар 115,1149 жүздүк үлүшкө чейин тегеректедик. Анда 9-ду 5 менен салыштырабыз. 9 5тен чоң, астыңкы санга 4кө 1ди кошобуз, демек 5 болот. Жообу 155,115. Кийинки мисал. X барабар 7,1278. Мында 10-дук үлүшкө чейин тегеректедик. Демек жообу 7,13. Берилген санын акыркы цифрасы 8. 8-ди 5 менен салыштырабыз. 8 5тен чоң. Туурабы балдар? Анда астыңкы санга бир сан кошобуз. 7 8 болот. 8-ди дагы 7 менен салыштырабыз. 8 5тен чоң. Демек 2ге 1ди кошобуз. 7,13. Балдар, кийинки мисалды карайлы. X барабар 0,100,000ден 58,157 миндик үлүшкө чейин тегеректегиле. Берилген сандын акыркы цифрасы 7. 7 менен 5ти салыштыргыла. Туура. Астыңкы санга бир сан кошулат, 5 6 болот. 6 менен 5ти салыштырабыз. 6 5тен чоң. Анда 1ге 1 кошо болот. 2, демек биздин акыркы жообубуз 0,1582. Эми балдар, бүтүн сандарды тегеректөөгө болот. Мисал карайлы. X барабар 3247 санын 10-дукка чейин тегеректөөдө акыркы сан 7-ни 5 менен салыштырабыз. Астыңкы санга 1 сан кошулат. 7-нин ордуна 0 жазылат. Демек 3250 санын алабыз. Ал эми жүздүккө чейин тегеректегенде 5ти салыштырабыз. 2-ге 1ди кошобуз, 3300. Ал эми миңдикке чейин тегеректегенде 3 5тен кичине, өзгөрүүсүз жазылат. Ал эми 3-тү 0 менен алмаштырабыз. X болжол менен 3000. Балдар, эмнени байкадыңар? Биз айтканбыз, сандарды тегеректөөдө же чоң сан алабыз, же кичине сан алабыз. Бул учурда биз берилген сандан кичине сан алдык. Дагы мисал карайлы. X барабар 151,16. Тегеректейбиз. 152 бүтүн. X барабар 258. Тегеректөөдө 260. X барабар 48,1259. X барабар
%48,26. Демек балдар, кандай үлүшкө чейин тегеректелди? Кайсыга чейин тегеректелди? Бул сандардын кайсы үлүшкө чейин тегеректелгенин табасыңар. Бышыктоо үчүн көнүгүүлөр. Номер 15. Сандарды ондук үлүшкө чейин тегеректегиле. Биринчи. X барабар 0,15. Ондук үлүшкө чейин тегеректөөдө X болжол менен 0,2. Бул жерде 5 5ке барабар болгондо дагы астыңкы санга бир сан кошулат. Демек, тегеректөөдө биз берилген сандан чоң сан алдык, ашыгы менен алдык. Экинчи, X барабар 3,227. Ондук үлүшкө чейин тегеректейбиз. 2 5тен кичине, демек өзгөрүүсүз жазылат. X болжол менен 3,2. Үчүнчү мисал. X барабар 15,10 миңден 1112. Болжол менен X барабар 15,1. Кийинки мисалды карайбыз. X барабар 100,1092. Ондук үлүшкө чейин тегеректөөдө биз алдык 100,9. Себеби 2 5тен кичине, 9 өзгөрүүсүз жазылды. Номер 16. Көнүгүү. Сандарды жүздүк үлүшкө чейин тегеректегиле. Биринчиси 15,1000ден 348. 8 5тен чоң, астыңкы санга бир сан кошулат. Демек, жообу 15,135. Экинчи мисал. X барабар 0,10 миңден 5656. X барабар 0,157. Бул жерде дагы 6 5тен чоң, астыңкы санга бир сан кошулат. 5 6 болот. 6-ны дагы 5 менен салыштырабыз. 6 дагы 5тен чоң, астыңкы санга бир сан кошулат. Демек 6-га 1 кошсок 7. Жообу 0,157. Үчүнчү мисал. X барабар 38,1009. Тегеректөөдө биз 38,100ден алдык. Себеби 9 5тен чоң, астыңкы санга бир сан кошулат. 0дун ордуна 1 жазылды. Эми акыркы 4-чү көнүгүүсүн карайлы. X барабар 12,10 миңден 2222. Жообу 12,122. Себеби 2 5тен кичине, саныбыз өзгөрүүсүз жазылды. Номер 17. Көнүгүү. 9186,100 миңден 12891 санын ирети менен ондук, жүздүк, миңдик үлүшкө чейин тегеректегиле. Чыгаруу. Биринчи тегеректөөдө ондук үлүшкө чейин тегеректейбиз. Демек, 9186,1. Экинчи тегеректөөдө жүздүк үлүшкө чейин тегеректейбиз. 9186,100. Ал эми акырында миңдик үлүшкө чейин тегеректесек 9126,129. Жогорудагы тегеректөө эрежелерин колдондук. Эми балдар, бышыктоо иретинде турмуштан дагы мисал келтирели. Бул сүрөттө чогулушта канча адам отурат деп болжолдосок болот. Карагыла, чогулушка катышкан элдердин санын так санай албайбыз. Мисалы, бул жерде 500ге чукул адам катышты десек болот.
Эгерде силер курбуңарга 49 сом бере турган болсоңор, 50 сом беришиңер мүмкүн, эгерде майда акчаңар жок болсо. Бүгүнкү сабакта биз балдар кандай түшүнүктөрдү билдик? Сандарды тегеректөөнүн эрежелерин бышыктадык, билдик. Көнүгүүлөрдү аткардык, турмуштан мисалдарды келтирдик. Үйгө тапшырма сандарды тегеректөөгө карата турмуштан мисал келтирүү. Номер 18-19 көнүгүүлөрдү чыгаруу. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, сүйүктүү окуучулар.